Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүнкү күнү дагы бир күнү 100 000 сом келип отурат. Биздин Баткен элине жардам катары, биздин мекен сакчыларына жардам катары. Бул 100 000 сомду жакында эле уккансыздар, жакшы маалымат чыкты. Бүткүл дүйнөлүк Куран жарыш боюнча Мекке шаарында кыргызстандык биздин бир тууганыбыз катышып, Мухаммед Али Умаров деген жигит ошол жакта дүйнөлүк Куран жарыш боюнча биринчи орунду алып, ошол жактан дагы Кыргызстандын атын чыгарып, ушундай бир жакшы жаңылыктар менен бизге бөлүштү да. Эми ошол инсаныбыз, ошол тууганыбыз өзү Мадина шаарында экен, азыр көчөдө. Өзү да чекте калбай, ошол 100 000 сомдун өзүнүн чөнтөгүнөн бизге Кыргызстанга аманат кылып берип жатып атат. Мына дос аркылуу берилген экен. Алла разы болсун. Алдык аманатты Кудай буйруса толук дарегине жеткизебиз. Барыңыздардан Алла разы болсун. Ушундай Мухаммед Али Умаров жигитибиздин өмүрүнө Аллах таалам береке берсин жана алган илимине береке берип, илге кызмат кылып жаткан инсан болсун. Рахмат.